Миграцияда жүргөн болсо дагы азыр технология интернеттин жардамы менен, телефон менен аралыкты жакындатса болот. Күндө, эч болбосо 2 күндө бир балдарга чыгып, телефон аркылуу эркелетип, балам дневнигиңди аччы, күндөлүгүңдү электронный, бумажный, бааларыңды мага жөнөтчү. Дептериңди аччы, мага орус, англис тилиде, кыргыз тилде окуп берчи, мен угайынчы. Кандай сонун балам менин? Жок да. Жок. Көрүп атасызбы? Андан кийин балдардын мугалимдериге чыгып, класс жетекчисине, эжекейлериге чыгып, балдарынын билим алгандыгы жөнүндө кам көрүп, андан кийин балдарга балам кайсы китепти салып жөнөтөйүн, энциклопедияны? Кандай китептерди окугуң келет? То есть, башкача айтканда, аралыктан алыс болгону менен жан дүйнөсү жакын болсо болот да.